катары өз шакирттеринин келечеги үчүн кам көрө билген. Гапыр агай өз демилгеси менен Ош Бишкек шаарындагы гимназия студенттери үчүн 2005 жылы Келечек деген фонд ачып, бул фондду агай өзүнүн айлык маянасынан жана жазган китептерине түшкөн киреше менен каржылайт. Гимназия студенттер муктаж болуп калганда фонддон акча алып пайдаланып, акчалары болгондо кайра ордуна коюп коюшат. Агайдын карапайым элдин балдарына өз балдарындай көрүп келечегин ойлоп, ушундай жардам булагынын көзүн ачып койгондугу чоң сооптук иш. Мындай ишти мугалимдик маяна менен окат кылган эмес, колунда бардар бизнесмендер да кыла албайт. Металлист устаз катары Гапырагай Нечен деген мугалимдерге усулдук жактан кеп кеңешин берип, алардын педагогикалык өз чейирин табуусуна себепкер болгон. Мугалимдердин көпчүлүгү жылдын мыкты мугалими сынагынан райондук, облустук, республикалык турларында ийгиликтерге жетишишкен. Педагогика, методика, психология, иликтөөчү катары бул багатта Гапыр Мадаминовдун бир нече эмгектери жарык көргөн. Гезит журналдар менен байланышы агайдын билим берүүдөгү жана тарбиялоодогу көйгөйлөрдү чечүүгө арналган 21 илимий методикалык проблемалык макалалары, 52 тарыхый илимий иликтөө эмгектери жарыяланып келет.